Жалал Абад шаардык мэриясы эскертет. Кыш мезгилинде үйүңүздү көмүр же башка ис бөлүп чыгаруучу заттар менен жылытууда ууланып калуудан сак болуңуз. Ал үчүн төмөндөгүлөрдү эске алууңуз зарыл. Көмүрдүн же башка ис бөлүп чыгаруучу заттардын сапатына көңүл буруңуз. Мешти коопсуз куруу же орнотуу зарыл. Үйүңүздөгү мештин моорусун бат-баттан тазалап туруңуз. От жаккан учурда мештин оозу бекем жабылуусу керек. Ис эмнеден чыгат? Истүү газ же көмүртек кычкылы бар заттар жана материалдар толук күйбөй калган учурда бөлүнүп чыгат. Тагыраагы, алар кычкылтектин жетишсиздигинен быкшып, түтөп күйө албай калат. Аларга көмүр, нефть, отун, көң, жаратылыш газы жана башкалар кирет. Истин жыты жана түсү жок. Аны атайын аспаптын жардамы менен гана билүүгө болот. Андыктан иске ууланып калуудан сак болуп, жогорудагы эрежелерди сактоо зарыл.